УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Женевага учуп кетти. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов билдирди. Анын айтымында Камчыбек Ташиев Швейцарияга кумтөр иши боюнча барат. Ал жакта ким менен жолугушаары белгисиз дейт ал. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышат. Абакта жаткан мурда президент Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жатат. Бул тууралуу ал Бишкектеги 1-май райондук сотунда өткөн Кой Таш окуясы боюнча сот процессинен кийин билдирди. Мага мандаттын кереги жок, бирок тизменин башына туруп бериңиз деп суранып жатышат. Бул тууралуу ойлонуп жатам. Катышсам дагы символикалуу түрдө гана катышам, деди Атамбаев. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы мыйзамдагы Уру Азиз Батукаевди түрмөдөн бошотуу иши боюнча камакка алынган. 2020-жылы июнда бул иш боюнча 11 жылга соттолгон. Жогорку сот Алмазбек Атамбаевге карата соттун айыптоо өкүмүн 2020-жылы октябрь айынын окуяларынан кийин жокко чыгарып кайра кароого жиберген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжаппар Бекмаматов Атамбаевдин парламенттик шайлоого катышуу укугу тууралуу мындай деди. Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иши тууралуу маалыматым жок. Мыйзамда соттун айыптоо өкүмү күчүндө адам шайлоого катыша албайт. Алмазбек Атамбаевга Батукаев ишинен тышкары дагы бир канча кылмыш иштери козголгон. Алар Калыс Ордодо жаңы конушуна мектеп салуудагы коррупция, Кой Таш окуясы, Бишкек ЖЭБинин модернизациялоодогу коррупция жана Кой Таш айылындагы жер тилкелерин мыйзамсыз алуу боюнча иштер. Акыркы 3 кылмыш иши Кой Таш окуясы деген бир кылмыш ишине бириктирилген. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин Атамбаевга жаңы кылмыш иштери козголду. Ички иштер министрлиги 5-6-9 октябрдагы башаламандык боюнча Атамбаевга кылмыш иши тууралуу билдирме тапшырып, он түрк жаранына кыргыз жарандыгын берүү боюнча кылмыш ишинин айыбын угузду. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев менен Клара Соронкулованын партиясы баш кошту. Өзүмдүн денеме өзүм билем. Чай куйбай мыйзамдары сунушталабы. Атамекен эгемен негизги оппозициялык коалиция болду. Бул тууралуу аталган партиялардын өкүлдөрү билдирди. Маалыматка таянсак, Туран саясий партиясы саясий кеңештин чечими менен 28-ноябрда өтүүчү жогорку кеңештин шайлоосуна Атамекен эгемен коалициясына бирикти. Партия лидери Жеңиш Молдокматов жана Тилекмат Кудайбергенов саясий туткунда болгондуктан шайлоого катышпайт жана партиянын саясий кеңешинин чечиминин негизинде негизги оппозициялык чоң блокко айланды. Буга чейин Атамекен реформа партиялары эгемен демократиялык коалициясын түзүп, коомдук уюмдар жана саясий күчтөр менен катарын толуктаган. Бүгүн Туран саясий партиясы бул коалицияга бирикти, дейт маалыматта. Баса Кыргызстанда шайлоого карата партиялардын биригүүсү башталды. Кызыгы Өмүрбек Текебаев батыштын шыпыргычы болуп, Кыргызстанда мен эрге тийбейм, чай куйбайындардын коргоочусу, кыргыз болгону менен батыштын ырын ырдап, мыйзамын колдогон Клара Соронкулова менен партиясын баш коштурду. Ошондо эки партия өз калоосу менен баш коштубу же батыштын буйругу мененби деген суроо жаралат. Кыскасы аз күндө эркектерге тие бергиле деген мыйзамдар жарыкка чыкпаса болду. Андыктан акчага алданбай шайлоочулар ойгонгула. Акыркы 10 жылда батыштын багыты менен мамлекет талкаланганы калды. Ойлонгула. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бишкек шаардык кеңеши жол кире акысын талкуулап жатат. Сунушталган баалар. Эске салсак, июндун башында Бишкектин маршрутка айдоочулары жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү талап кылып иш таштаган. Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспорттун жол кире акысын көбөйтүү боюнча токтом долбоорун карап жатат. Долбоорду вице-мэр Талайбек Орозов сунуштаган. Эске салсак, июндун башында Бишкектин маршрутка айдоочулары жол кире акысын 15 сомго көтөрүүнү талап кылып иш таштаган. Ушундай эле көрүнүш январь айында да болгон. Муниципалитет маршрутканын жол киресин 15 сомго, ал эми автобус троллейбустагы акыны 11 сомго көтөрүүнү сунуштаган. Белгилей кетсек, 2012-жылдан бери жүргүнчүлөр маршруткага 10 сом төлөйт, ал эми муниципалдык транспорттор 8 сом алат. Мэрия жазында 3 вариант сунуштаган. Алар бааны кандай болсо ошондой калтыруу. Муниципалдык транспорттогу бааны 11 сомго, калган жеке менчик фирмалардын кичи автобустарындагы бааны 15 сомго жогорулатту. Автобустун жол киресин 15 сомго, троллейбустукун 11 сомго, ал эми маршрутка акысын 19 сомго көбөйттү. Бул Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Толкунбек Абдыгулов отставкага кетти. Бийлик менен Улуттук банктын жобу. Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын 2014-жылдан бери башкарып келе жатат. Болгон ортодо бир нече ай өкмөттө иштеген. Бүгүн 28-сентябрда бир катар жергиликтүү ЖММКлар Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун отставкага кетип жатканын себебин жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирерин жазып чыгышты. Улуттук банктын маалымат кызматы Абдыгулов бүгүн кызмат ордунда экенин, андан башка комментарий бербей турганын билдирди. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти
президенттин маалымат кызматынан Улуттук банктын төрагасын кызматтан бошотуу процедурасы Жогорку кеңеш аркылуу ишке ашарын айтышты. Жогорку кеңештин сайтында экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйыны бүгүн болору жазылган. Ага чакырылгандардын тизмесинде Толкунбек Абдыгулов дагы бар. Жогорку кеңештин аталган комитеттин мүчөсү Дастан Бекешев өзүнүн телеграм каналына Улуттук банкта төрага алмашат, ал эми комитет бүгүн чогулбайт деп жазды. Эске салсак, Абдыгулов Улуттук банктын алгачкы ирет 2014-2017 жылдар аралыгында башкарган. Андан соң бир нече ай өкмөттө иштеген, тагыраагы биринчи вице-премьер болгон. Андан соң кайрадан Улуттук банкка кайтып келген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда түрмөнүн дили баркы өтө төмөнгө түшүп кетти. Камакта жаткандар каалаган жагына басып, оюна келгенди кылышып, ооруп калдым десе чыгарып коюшат. Бар-бара кой, чет жактан ден соолугуңду чындап кел дешип. Ошол кылмышка шектүү адам ден соолугун чыңап келгиче аны эмне үчүн кармагандарын камагандарын унутуп деле калышат. Толгон токой кылмыштарды жасаган адам кааласа парламенттик шайлоого барганга укугу бар, түгүл президент болом деп шымаланып чыкса да боло берет. Түрмө менен эркиндиктин айырмасы жок заман болду. Мындай акмак мыйзамдарды жазгандар бүт өздөрү соо эмес, эртең эле өздөрү дал ошол жерге барып калыштары мүмкүн. Конституция өзгөрсүн деп добуш берген элек быйыл эле 10 январда. Өзгөргөн мыйзамдары ушулбу? Атамбаев депутат болсо жараша берген. Анын кылмыштары үчүн ким олтуруш керек? Кудай уруп Атамбаев шайлоого барсынбы? Кудай уруп бабана кумтөргө тиешеси жок болгон сыртта калсынбы? 2010 жылы бир сумка акчаны камтырып алган Шык Маматов инвестиция министри болуп, ал кызматты жөндөп кете албай, эми кайрадан баягы парламенттеги ысык ордун сагынып шайлоого аттанып жатса эмне дейсиң? Бир сумка акчага ким жооп берет? Атамбаевдин этегин кармаган Казакбаев тышкы иштер министри болуп иштеп жатканы акыйкаттык болобу? Ошол эле убакта Келдибеков, Кочкоров, Мадумаров, Мырзахматов сыяктуу патриот жигиттер борттон тышкары калып жатса, эртең Жапыкеевди Ташиевдин ордуна коюп койсо таң калбай деле койсок болот. Атамбаевдин ким экенин түшүнүп жете элек адамдар кантип өлкөнү башкарып кетишет деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Президент коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салды. Президент Садыр Жапаров коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаев маалымат жыйында билдирди. Бул мыйзам жүрөк кан тамыр оорулары менен күрөшүүдө жардам берет, деди ал. Ошондой эле ал жакында маалымат каражаттары мыйзамга кол коюу жөнүндө маалыматты жарыялай турганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары 29 июлдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын жарандарын ден соолугун тамекинин, никотиндин жана айланадагы тамеки түтүнүн жана аэрозолдун кесепеттеринен коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрү жактырылган. Мыйзам долбоорунда коомдук жайларда тамеки тартууга, анын ичинде электрондук тамекиге, кальянга жана аралашмаларга тыюу салуу сунушталган. Ошондой эле кафе жана ресторандарда кальянга тыюу салынат. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. 100 жылдарда бир жаралчу Бакиевди лидери, сыртта жүргөнү кыргызмын деп баш көтөрүп жүргөн ар бир жаран үчүн намыс болуш керек. Гени бузук жугунткулар трайбалисттерди кошпогондо. Бакиевди туулган жерине, анын эмгегин баалаган элине урмат сыйын ордуна коюп чакыра турган мезгил жетип келди. Бакиев келсе, мындан 11 жыл мурда жалган жала куруу доомат менен өлкөдөн чыгып кеткен экс-президентибиз эле келген болбойт. А биз зарыгып күткөн акыйкат кошо келген болот. Бакиевдин өлкөгө кылган чоң эмгектерин билген, баалаган адамдар үчүн 11 жылдан берки бурмаланган, теңирден тескери айтылып келген убактылуу өкмөттүн жана алардын ээрчиген жугунткорлорун жалгандары ачыкка чыгат. Болгон окуялар кандай болсо ошондой айтылып тарыхыбызга жазылат. Ал эми элди алдап, элдин байлыгын бөлүп алышка, шакалдардын элди кырып, анысын Бакиевге жүктөгөн чыныгы канкорлордун бетбак жүздөрүн көрөбүз. Бакиевди баалаган миллиондогон эл бар экенин бийлик эстен чыгарбасын. Эгер эле кыргыз элинин чыныгы душманы Акаев өлкөгө келген болсо, анда Бакиевди башыбызга көтөрүп алып келишибиз керек. Антпесек акыйкат төөленип, жалганды жамынып жашап жүрө беребиз. Жалган менен эч ким жакшы болгон эмес. Өлкөнү жалган башкарган Атамбаевдин тагдыры эмне менен бүткөнүн көрүп жатабыз деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эндиги жылкы бюджетибиз 250 миллиарддан жогору болот. Камчыбек Ташиев 2 айда кумтөрдөн $90 миллион пайда түшкөнүн билдирди. Кыргызстан июнь-июль айында кумтөр алтын кенинен $90 миллион пайда тапты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Кумтөрдөн 21 жылда $84 миллион пайда таптырбыз. Ал эми июнь-июль 2 айда биз $90 миллион таптык. Муну акчабыз каякта жатат? Кыргызстандын акчасын талаптоно эле жеп жатышкан. Биз алардын коррупциялык схемаларын алып чыктык. Эгерде кумтөр
пункттордон айына 1,2 же 2 тонна алтын өндүрүлүп жатса, аны ай сайын самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз байып калды, акчасы пайда болду деп Ташиевдин айтканын айрым жергиликтүү маалымат каражаттары таратты. УКМК жетекчиси кумтөрдөн сырткары башка тоо кен тармагында коррупциялык иштер бар экенин белгилеген. Буга чейин Кыргызстан кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүргөнүн Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Асылбек Жапаров билдирген. Жапаровдун айтымында, ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт 61-62 миллион доллардан ашуун таза киреше болорун мерчемдөөдө жана ишкананын акчасы өлкөнүн ичинде сакталууда. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматкерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачты. Кыргызстанда ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылды. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алай районунда Атайын кызматтын бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанда дарылардын баасы 3-10 эсе кымбат сатылып келгени аныкталган. Ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылды. Кыргызстанда дарылар эң аз дегенде 3, эң кымбат дегенде 10 эсе кымбат сатылып келиптир. Мамлекеттик кызматкерлер дарыгерлер менен чогуу мафия түзүшкөн. Биринчи күнү толук маалымат берилет, деди Ташиев. Мындан тышкары УКМКнын төрагасы күйүүчү май ташкандардын мафиясынын да изине түшкөнүн белгиледи. Бүгүнкү күндө күйүүчү май 56-58 сомдон сатылууда, бирок 50 сомго жетпеген бада сатылышы керек экен. Муну мамлекет да жетекчилер да эч ким караган эмес. Биз азыр ошого багыт алдык, деди Ташиев. Кызматкерлерге кайрылып жатып, жетекчи ар кимиси элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеши керек деген. Бул үчүн ар биринде бийлик да мүмкүнчүлүк да бар экенин белгиледи. Сөзүнүн соңунда ар бир кызматкерлер отчет тапшырып, иши ошонун негизинде бааланарын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкер шайлоого кийлигиште ага катуу чара көрүлөт. Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана улуу памирдеги этникалык кыргыздар үчүн жаңы шаарчанын курулушуна капсула салды. Анын жүрүшүндө Садыр Жапаров алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорго жооп берип жатып, ар бир мамлекеттик органдын алдында шайлоо жараянын таза жана ачык өтүүсүн камсыздоого катуу талаптар коюларын белгиледи. Парламенттин жаңы чакырылышына эл кимди шайласа да ошолор келиши үчүн бардык шарттар түзүлдү. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан турат. 54 депутат партиялык тизме аркылуу 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоодо шайлоочулар партия үчүн эле эмес, андагы өзүнчө бир талапкерлерге да добуш берген система киргизилди. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоо жараянына кийлигише турган болсо, ага карата токтоосуз түрдө катаал чаралар көрүлөт, деп билдирди Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Майрам Акаева таласта жүрөбү. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин аялы Майрам Акаева Кыргызстанга жашыруун келди. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине ишенимдүү булактар билдирди. Алдын ала маалым болгондой, Майрам Акаеванын жүзүшкө чыккан апасы ооруп учурда Талас облусунда жүрөт. Эске салсак, Аскар Акаев 2 августта Кыргызстанга келген. Улуттук коопсуздук комитети мурда президент Кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан алып келингени билдирсе, Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып өз эрки менен келгенин айткан. Акаев 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түздү. Ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камепко компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жатат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эгемендүү болгон күнү кыргыз элинин шоруна келген Тряпканын аялы Майрам Акаева өлкөгө келиптир. Бирок бардык жак жымжырт. Эмне үчүн келди, кайсыл бети менен келди, ким сагынып олтуруптур, камаш керек деген сыяктуу айтыш керек болгон сөздөр жок соц тармактарда. Былтыр Жаныш Бакиевдин аялы өлкөгө келгенде, как будто сырттан душман бастырып келгенде ызы-чуу болуп жатып калышты эле. Гений бузук трайбалисттер. Эгер эле бул эки аялды салыштырып көрө турган болсок, бири кыргыз элинин канын соргон, өлкөнүн сазга тыккан Барбадыровду талкалап таламайга коюп, демонтаж кылып бузуп-бузгандарды Кытайга сатып жиберген эң алгачкы бүлдүргүч катынчалаш подкаблучниктин аялы болот. Дал ошол ыплас аракеттерге түздөн-түз ТШС салымы тийген катын эмес беле? Ал эми Жаныш Бакиевдин аялы кыргыз маданиятына аздыр көптүр кызмат өтөгөн таланттуу аял заты болгон. Өлкөнүн элинин баарына бирдей эмес мамиле кылган кандайдыр бири, биринчи, экинчи, үчүнчү деп адамдарга сотко бөлгөн өлкөдө жашап жаткандай туюлат. Эл жакшы жаманды айырмалай албай турган деңгээлде бузулду. Бул жакшы эмес деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев айткан мафия УКМК бир фармакомпаниянын жетекчисин кармады. Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын жана кылмышкерлердин чөрөсүн аныктап жатат. Дары-дармектердин баасын негизсиз жогорулатып, ошол эле учурда салык төлөбөй жүргөн деген шек менен өлкөдөгү фармкомпаниялардын биринчи жетекчиси кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, саламаттык сактоо системасында коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында калкка ашыкча жогорулатылган баада дары-дармектерди сатууну көздөгөн импорттоочу фармацевтикалык компаниялар тобунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү тууралуу УКМКга маалымат түшкөн.
Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын алкагында аталган компаниялардын офисинде жана кампасында тинттүү иштери жүргүзүлгөнү маалым болду. Анда экинчи бухгалтериясы бар экендигин тастыкталып, финансылык документтер алынган. Бул компаниялар тобу көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын колдоосу менен салыктан качуу үчүн импорттук дарылардын чындыгы наркын жашырып, бирок калка сатууда спекуляция кылгандары аныкталды. Мыйзамсыз аракеттер өлкө бюджетине салык түшпөгөнүнө жана дары-дармектердин анын ичинде өтө керектүү препараттардын баасын негизсиз жогорулашына алып келет деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары иликтөөнүн жүрүшүндө бул компаниялардын саламаттык сактоо системасы аркылуу акчалай сыйакы үчүн импорттолгон кымбат баалуу дары-дармектердин аналогдорун таратуу менен мыйзамсыз соода ыкмаларын жана адилетсиз атаандаштыкты колдонууга катышкандыгы боюнча далилдер алынган. Натыйжада аталган ишканалардын жетекчилеринин бири А.В. аттуу Жаран Кармалов жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүмү коррупция менен айыпталган. Анын баш коргоо чарасы 1-май райондук соту тарабынан тандалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Атайын кызмат учурда тергөө мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын жана кылмышкерлердин чөрөсүн аныктап жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылганын билдирген. Эл чындыкты билсин. Шайлоо жашыл жарык күйгүзүп Аскар Акаев акча издеп дүйнө кезип жүрөт. Бүгүнкү акча менен оокат кылган парламенттик шайлоонун уңгусун Аскар Акаев түзгөн. Акчасыз жок партия четте каларын сезген Аскар Акаев парламенттик шайлоо акча сурап Ереванга барды. Аскар Акаев парламенттик шайлоого тымызын даярдана баштаган. 16 жылдан бери шайлоого катыша албай букпогон экс-президенттин өзү катышпаса да парламентке катыша турган партиялардын бирин колдонуу чечти. Акаев мындай тилегин ишке ашыруу үчүн өзү президент кезинде мамлекет башчылары менен тымызын жолго баштады. Орусия тарапта элсинин көз өткөн арийне үй бүлөсү бар, ал эми Путин аны менен ойнобойт. Украина менен Арменияда көп президенттер алмашкан, ошондуктан булуп жаткан буктурманын оозун Армениядан баштады. Ереванда Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен Армениянын мурдагы өлкө башчысы Акаев иштеп жатканда чогуу иштешкен Левон Тер-Петросян жолукту. Бул тууралуу Армениянын улуттук конгрессинин маалымат катчысы Арман Мусинян билдирди. Жолугушуу Тер-Петросяндын хан сарайында өткөн. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.